Бұл Қырғыз еліне жасаған қиянаттық бұл мыйзам. Бұл саботаж. Бұл президентке қылған саботаж. Өкмет ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Ушул азыр коом сонун өнүгүп, коомдо бири-бирине болгондай ишеним, ынтымак, бийликке болгон ишеним күчөп оңдолуп келатканда бул саботаж мыйзамды эмне алып келесиңер, Алмазбек Акунжанович? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат. Элде көтөрүлүш чыгат. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Конституцияда жазылып турат. Кыргызстан жашаган элдери гана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл эмеспи? Алмазбек Акунжанович. Гүлла Кожокулуна туура айтып атат. Бул баш мыйзамга кайсы? Биринчи, муну кантип өткөрдүңөр баш мыйзамга каршы мыйзамды? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Эртең ошолор отуруп береби, баласы көчпөй калса? Отуруп береби? Эртең о немис депутат, орус депутат болуп калса, башкалар эмне дейт? Кантип болот бул? Кыргыз эле кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керекпи? Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарыш керек. Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Ким айтса ушул мыйзамдарды, статьяларды. Рахмат.